Александр Свияж. Бардыгы каалаганыңдай болбой атса эмне кылыш керек? Кантип жашоонун сабагын түшүнө керек жана анын сүймөнчүлүгү болуш үчүн эмне кылыш керек? Киришүү. Бул китеп эмне жөнүндө? Бул булар жөнүндө. Биз баарыбыз молчулук дүйнөсүндө жашайбыз. Анда көп тамактар, акча, үйлөр, машиналар, аялдар, эркектер, балдар, ден соолук, сүйүү, атак даңк, эс ала турган жайлар жана башкалар бар. Жаратуучу баарын ашыгы менен жараткан. Анда эмне үчүн ушундай? Башкача айтканда, кайбир адамдарда баары толтура, калгандарында булар жетишпейт. Силерде бир нерсе ашыгы менен көп болуп атса да, мисалы акча, ошондой эле башка нерсе жетишпейт, мисалы сүйүү же ден соолук. Же сүйүү же ден соолук ашыгы менен болуп атат, бирок акча жетишпейт жана башка. Аз гана адамдарда баары жетишинче бар. Бирок алар аз. Адамдар аларды бактылуу адамдар деп атышат. Же жолу ачык адамдар дешет. Алардын бактылуулугу, жолу ачыктыгы аларга көз каранды эмес деп эсептешет. Жөн гана алардын жолу ачык. Алар өздөрү да ошондой деп эсептешет. Алар өздөрүнүн бакытын, ийгилигин өздөрү эле түзүп алышканын билишпейт. Бардык эле адамдар ушундай бактылуу адамдардын катарына кошула алышабы? Ал өзү каалаган жашоону түзө алабы? Түзө алат. Эгер ал өзүн ийгиликтүү, бактылуу адамдардай болуп алып жүрсө. Бардыгы өзүңө гана көз каранды. Өзүңдү ийгиликтүү адамдардай болуп алып жүр деген идея жаңы эмес. Ал көп китептерде жазылган. Мен аны дагы кайталабайм. Ал рекомендациянын авторлору ийгиликтүү адамдардын сырткы жагын көргөзүшкөн. Алар кандай иштерин, өзүнүн ишин кандайча пландаштырарын, кандай сүйлөрүн жана башка. Кандайдыр деңгээлде бул рекомендациялар иштейт. Бирок ошол гана деңгээлде окурмандын ички дүйнөсү, ийгиликтүү адамдын ички дүйнөсүнө дал келгенде гана. А бул жерде өзүңөр түшүнгөндөй чоң айырма болушу мүмкүн. Сиз тынбастан максатыңызды аныктап, жетишкендиктериңизди пландаштырып, суткасына 18 саат иштеп турушуңуз мүмкүн. Бирок ички дүйнөңүздө өзүңүздүн начальникти, өзүнүн ордун ээлебеген идиот деп эсептесеңиз, сиздин кылган иштериңиздин жыйынтыгы 0 болуп калат. Же тескери болушу мүмкүн. Башкача айтканда, сизди кызматыңыздан түшүрүп салат же бошотуп салышы мүмкүн. Уже сиз көрүнүктүү педагогдордун рекомендациясына ылайык чоң күч жумшайсыз. Балаңыз жакшы окусун деп, ал болсо жаман окуй берет. Же сиз өзүңүздү оңдоп түздөп, эл менен сүйлөшкөндү үйрөнөсүз. Эркектердин көңүлүн буруш үчүн жана өз жашооңузду түзүш үчүн. Алар болсо тескери болот. Такыр эле сиздин горизонтуңуздан жоголуп кетишет. Эмнеге? Сиз сырт жагынан бардык ийгиликтүү адамдар жасагандардын эле жасадыңыз го. А эмне үчүн ушундай утулуулар болот? А кептин баары өзүңдү алып жүрүүнүн сырткы аспектисинен башка эң маанилүү болгон, башка адамдар менен баарлашууда ар бир адам колдонуш керек болгон ички эрежелер бар. Алар жөнөкөй эле. Бирок алар жөнүндө бизге эч ким айтып бербейт. Эгер биз миллиондогон адамдар кылганды биз бузуп салсак, жашоо бизге өзүнүн сабактарын берип баштайт. Ал сабактар бизди окутат, жана алар биз үчүн жагымдуу эмес. Школдогу тапшырманы аткарбай койгон үчүн жаман баа алгандай. Эгер биз бул сабактарды түшүнбөсөк, жашоо биздин иш-аракеттерибизди, биздин максаттарыбызды улуктоп коет. Ошондо кандай энергичный болсоңуз дагы, максатыңызга жетүү үчүн кандай күчтүү аракеттерди жумшасаңыз дагы, результат сиз үчүн жабык болот. Сиз жашоонун сүймөнчүгү болбойсуз. Сиз артта калган ийгиликсиз адам болосуз. Жана тескерисинче, эгер сиз жашоонун сабактарын түшүнсөңүз, анын кээ бир талаптарын аткарсаңыз, сиз жашоонун сүймөнчүгү болосуз. Өзүңүз түшүнгөндөй, жашоонун сүймөнчүгү болгон өтө жагымдуу. Көбүнчө сиздин максаттарыңыз өзүнөн өзү эле аткарылгандай болот. Сиз ички гармонияны, кубанычты сезесиз. Келечек үчүн коркунуч сизден кетип калат. Жашоо жаман нерсени кантип эле өзүнүн сүймөнчүгүнө берип койсун.
Бул керемет сыяктуу. Бирок бул чындык. Жана бул керемет дайыма сиздин спутник болуп калат. Сиз бактылуу адамдардын разрядына киресиз. Бул сизден гана көз каранды. Мен билбейм бул кандайча болорун. Жана адамга ошол эрежелерди бузбай жашаганга ким жардам берерин. Адамдар бул көрүнбөгөн, бизге кам көргөн покровительди, Кудай, ангел, высшая сила жана башка кимге кандай ылайыктуу болсо, ошондой аташат. Биздин методика религиозный эмес, ошондуктан биз муну жашоо деп эле атайбыз. А сиз буга өзүңүздүн системаңызга дал келе турган, өзүңүзгө ылайыктуу түшүндүрмө менен атап алсаңыз болот. Автор жөнүндө бир канча сөз. Окурман автор жөнүндө кызыгып аткандан кийин өзүм жөнүндө бир аз айтып берейин. Мен Россияда төрөлгөм, жөнөкөй үй бүлөдө. Мектепте окугам, иштегем, 2 жогорку диплом алгам. Менин жашоомдо чоң кыйналуулар же өтө чоң жетишкендиктер болгон эмес. Башка китептерден окуп жүргөндөй. Башкача айтканда, мен өзүмдүн ден соолугумду өлүмгө жакындай турган ооруга чейин жеткизген эмесмин. Кийин эртик көргөзүп айыгыш үчүн. Түрмөдө жаткан эмесмин, банкрот болгон эмесмин. Өзүм кол салгандай чекке жеткен эмесмин. Мени КГБ аңдыган эмес. Албетте, менин жумушумда кыйынчылыктар болгон. Жетекчилер менен конфликттер болгон. Ошогонго чейин жеткизген. Үй бүлөлүк жашоомдо чоң кыйынчылыктар. Акыры ажырашып кеттим. Башкача айтканда, азыр менин экинчи үй бүлөм. Башкача айтканда, мен миллиондогон эл жашагандай эле кадимкидей жашагам. Менин бир гана өзгөчөлүгүм акыл эсимдин кызыгуусу жана түшүнүү үчүн умтулуу. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Кантип жаңы пайдалуу нерсе түзсө болот? Мен өтө көп окугам жана азыр дагы окуйм. Бүткүл менин күчүм биздин жашообузду башкарып турган закон ченемдүүлүктү түшүнүүгө багытталган. Эгер көпчүлүк адамдар мындай кыл деп айтса, жана ошондой кылуу көпчүлүк адамдарга жакса, мага ал эч убакта жакчу эмес. Мен дайыма сурачумун. А эмне үчүн именно ушундай кылыш керек? А эмне үчүн башкача эмес? Эгер мага түшүндүрмө беришпесе, аны мен өзүм издечүмүн. Башкача айтканда, мен үчүн эч ким авторитет эмес. Өзүмдүн бардык жактан издеп жүргөн чындыгыман башка. Ал бул процесс өзүңүздөр түшүнгөндөй эч убакта бүтпөйт. Башында менин күчүм техника сферасына багытталган. Техниканы ойлоп табуучуларды кантип жасап атканын түшүнгөнгө аракет кылдым. Акырында мен дагы ойлоп табуучу болдум. Ойлоп табуучунун жаралышы деген китептин соавтору болдум. Жана ученый степень алдым. Кийинчерээк психологияга кызыгып калдым. Андан кийин мистикага, эзотерикага, чексиз мүмкүнчүлүктөрдү жарата алгандай жана чексиз күчтү сезилткен духовный практикага кызыгып калдым. Бир канча жыл сверхспособностьту өнүктүрүүгө, көз ачыктыкка, фотографиядан карап маалымат алууга, аураны көрүүгө, астралдык саякаттарга абдан алектендим. Негизи ар бир адамда төрөлгөндө эле сверхспособность кошо берилет. Жөн гана аны өнүктүрүү керек. Бирок буга көп жылдар талап кылынат. Кийинчерээк түшүндүм. Биздин реалдуу жашообузда бул биздин катылган талантыбызды колдоно албайбыз. Техника биздин сверхспособностьту толугу менен алмаштырып салды. Жана алар кереги жок болуп калды. Биздин дүйнөдө сверхспособностьту элдик дарыгер болгонго же циркте гана колдоно алабыз. Бирок бул иштер мени кызыктырбагандыктан мен андан ары улантпай таштап салдым. Тактап айтканда, мен издеп баштадым. Кантип адам өзүнө берилген чоң катылган мүмкүнчүлүктөрдү кадимки жашоодо кантип колдонсо болот деп издеп баштадым. Башкача айтканда, көп убактысын медитацияга, мантраларды кайталаганга, молитваларга кетирбей, өзүнүн көнүп калган жашоо ритмин өзгөртпөй эле кантип маг, сыйкырчы болсо болот. Эмне тапсам анын баарын өзүм колдонуп көрдүм. Андан кийин башкаларга дагы айтып бердим, китептерде, лекцияларда, тренингтерде. Жыйынтыгында мен бүгүнкү күндө
Позитивная психология борборунун жетекчисимин. Разумный путь Москва жана Американское развитие разумный путь Бостон. Разумный мир журналынын главный редакторумун. 9 китептин авторумун. 5 миллион экземплярдан көп тиражда чыкты жана башка тилдерге да которулду. Мен илимдин кандидатымын. Академиянын мүчөсүмүн. Көптөгөн илимдик ачылыштардын авторумун. Менин жакшынакай аялым бар. Лекциялар, тренингдер менен дүйнө жүзүн кыдырам. Кыскасы өзүм каалаган жашоомду түзүп алдым.